Кусейин Карасаевдин накыл сөздөрүн боюнча өтүлгөн сабакты улантабыз. Биз өткөндө Кусейин Карасаевдин накыл сөздөрүнө жана андагы айрым сөздөрдүн түшүндүрмөлөрүнө токтолгонбуз. Бүгүн ошол сабакты улантмакчыбыз. Профессор Кусейин Карасаевдин бул сөздүгү бир гана тектеш тилдердин маанилерин гана эмес, ошондой эле кыргыз адабиятынын оозеки чыгармачылыгынын алгачкы эпикалык доорундагы эне тилибиздин көнөргөн архаикалык сөздөрдү түшүндүрүүнүн ачкычы болот. Ал дагы деле азыркы көркөм адабиятта көрөңгү катары өмүр сүрүүдө деп профессор Абдулхай Алдашев айтып кеткен экен. Чындыгында эле ушул Кусейин Карасаевдин накыл сөздөрү бүгүнкү күндөгү айрым биз түшүнө албай калган сөздөргө ачкыч болгондугу баарыбызга түшүнүктүү. Эми төмөндөгү сөздөрүнө токтолмокчубуз сөздүктөгү. Ар кимдин жүргөн жери Мисир. Бул бизге эле айтылат, ар кимдин жүргөн жери Мисир деп. Ар кимдин жери Мисир го. Сары камыштыктар өз жерин жерге теңебейт дейт Садыбакасовдун Кең дүйнө деген чыгармасынан үзүндү алынганда. Эми ар кимдин жүргөн жери Мисир деген сөз бул ар кимдин жашаган турган жери Жыргал деген мааниде. Мисир деп илгерки Египетти атаган. Азыр да бир топ түрк элдери, өзбек, уйгур жана башкалар Египетти Мисир деп колдонушат. Мисир атактуу Нил дарыясынын боюнда. Нил дүйнө жүзүндөгү өзөндөрдүн эң узуну. Анын жээги абдан абат болгон. Чыгыш адабияттары, жомоктору аркылуу Мисир кыргыз элине да белгилүү болгон. Ал жерде абдан берекелүү, жашоого жайлуу жер деп кыргыздар даңаза кылган. Мына ушундан улам жыргалдуу, берекелүү жайдын бардыгын Мисир деген сөзгө байланыштуу кылып, ар кимдин жүргөн жери Мисир, ар кимдин сүйгөн кесиби өзүнө Мисир деген сыяктуу накыл кептер пайда болгон. Биз бул сөздү өзүбүздүн лексикабызда деле абдан көп колдонобуз. Эми дагы бир бул сөздүккө кирген дагы бир сөз аса карыбайт. Бул сөздү биз көп угабыз, аса карыбайт деген сөз бар. Аса карыбайт. Бул эмне деген маанини билдирет экен, аса карыбайт. Эми муну түшүнгөнүбүз бар, түшүнбөгөнүбүз бар. Негизи бул карасай сөздүктү дайыма биздин ошол китеп текчебиздеги стөлүбүздөгү күндө колдоно турган китепке айландырсак, биздин лексикабыз мындан да байып, биздин сөз түшүнүгүбүз дагы кеңейет болчу. Аса карыбайт, алтын чирибейт деп коет. Макал. Бул өлгөн адамга асалап баруу эч качан кеч эмес. Өлгөн адамга көңүл айтып, үй бүлөсүнө көз көрсөтүү эскирбейт. Кеч болсо да барып жубатууга болот деген мааниде. Макалдын тутумундагы аса арабтын аззе деген сөзүнөн. Демек, мурики аса карыбайт деген сөздүн эмеси өлгөн адамга асалап баруу деп атканбыз, өлгөн адамга асалап баруу. Асалап баруу деп атабыз. Эми бул жердин сөздүн лексика жанакы өзүнүн кет басына тиешелүү болгон мааниси, демек аса деген сөз, мынакей. Аса деген сөз арабтын аззе деген сөзүнөн келип чыккан өлүм кайгысы деген мааниде. Демек, аззе деген сөз өлүм кайгысы. Өлүм кайгысы деген мааниде. Кыргыз тилинин ар бир диалектисинде ар башка айтылып калат. Ошондуктан адабий тилде аза болуп колдонулууда. Эми мунун түпкү тегин билип алдык. Андан кийинки дагы бир сөз ат кара тил болгондо. Мына ушул сөздү биз көп эле жолуктурабыз турмушубузда. Бул эмне болду экен? Ат кара тил болгондо дегенибиз. Ат кара тил болгондо. Кара тил болгондо. Мындай мисал келтирет да, узун акматтык чалбайдын арамдык жатат көзүндө. Ат кара тил болгондо тим жата коюшпас деди. Токон билиптир. Ат кара тил болгондо аттанып чыга келишти. Бул Букеевдин Ак була деген чыгармасынан үзүндү алынган. Эми ат кара тил болгондо деген накыл сөз менен кыргыз эли көк чөптүн узарган кезин айткан. Демек, бул көк чөптүн узарган түрү. Узарган түрү. Узарган кезин айтканда, демек, жашыл араң жайкалып, көк шиберге мал тойгон кезинде оттогон малдын тили карарып, шибердин ширеси малдын тилин боеп салат. Мына ошол маалда ат кара тил болгондо деп атап кеткен. Демек, ушул маалда иш аткарылат деген маанини билдирип турат. Андан кийинки дагы бир сөз
Ат бороюн сыдырып. Көркөм чыгармаларды окуган мезгилде Манаста деле ушул сөздөр көп колдонулат. Ат бороюн сыдырып. Ат бороюн сыдырып. Демек, момундай мисал келтириптир Манастан. Эми күн батыш көздөй өтүшүп, келберсип көкжал эр Манас, ат бороюн сыдырып, келе жатат кыдырып. Ат бороюн сыдырып, Аптыройду кыдырып, бүткүл жер бетин кыдырып. Демек, мунун мааниси бүткүл жер бетин кыдырып. Жер жүзүн бүтүн кыдырып деген маанинде. Жер жүзүн бүтүн кыдырып. Кыдырып деген маанини билдирип турат. Демек, ат борой, аптырой деген эки сөз тең Иран тилдеринен ооп келген. Озеки келгендиктен эки түрдүү тыбыштык кебет алып калган. Фарсы тилинде эфт, руи деген эки сөздөн эфт бет, жүз руи үстү бети деген мааниде. Демек, ушу жердин үстүн, жердин жүзүн кыдырып деген түшүнүктү билдирип турат. Андан кийин дагы токтолуп кетелик. Аягы сайт таппаган дейт. Аягын сайт таппаган. Аягы сайт таппаган. Мындай мисал келтирет. Калмактан келген жайт таппай, Казактан келген байт таппай, тентиген бир кул сайт таппай дейт. Бул Манас эпосунун жүзүндө келтириптир. Аягы сайт таппаган, бир жайга турактабаган, эч жерге байыра албаган адамдарга кырда айтылат. Кээде кечке эле басып жүргөн адамдарды сыпаттоо үчүн да колдонула берет. Демек, бир жайга тура албаган.